Москва шаарынын тургундары, Қазақстан границага чыгып келүү, кирди чыкты кызматын сунуштайбыз. Эң негизгиси, сиздин үйүңүздүн дарегинен алып кетебиз. Ыңгайлуу жана комфорттуу автоунаалар, тажрыйбалуу жана кичипейил айдоочулар кызматыңыздарда. Эч кандай пересадкасы жок. Границага чейин барабыз жана границадан өтүүгө жардам көрсөтөбүз. Регистрацияңыз просроченный болуп, же базадан чыкпай жатса, жана кандайдыр бир штрафтарыңыз болсо, кабатырланбаңыз. Бизге чалыңыз. Туура маалымат беребиз. Чорный списоктон текшерип, анан жолго чыгабыз. Толук маалымат жана WhatsApp +7 925 017 16 16 +7 929 654 45 64. Урматтуу мекендештер, арбаңыздар жакында эле Россия Федерациясынын тергөө комитетинин жетекчиси Александр Бастрыкин бир чоң пленарный сессиядан мигранттар тууралуу өзүнүн оюн айтты. Александр Бастрыкинди болсо баарыбыз ошо мигранттарга тиешелүү курч мүнөздүү экенин көп инсандарга белгилүү. Эми ал киши токоттер жери мынтип айтты. Мигранттардын арасында кылмыштуулук көбөйө баштады. Ошол себептен рейдтагы көбөйтүш керек деп айтты. Биринчиден, экинчиден болсо жаранды калган мигранттар дейт атайын согуш зонасына, операциясына барып катышуу керек. Болбосо алардын жарандыгынан ажыратыш керек деген өзүнүн пикирин айтты. Эми бул жөн эле пикир, бирок ошол 2 мүнөттүк выступлениени угуп коюңуздар, андан ары сөздү уланталы. Мигранты – отдельная тема нашей работы. Тревожная статистика по миграции. Она увеличилась на много позиций. В 2022 году, я по памяти скажу, не заглядывая в конспект, у нас по итогам 2022 года находилось 14,5 миллиона мигрантов. Такая цифра? Да. В 2021 году 12 миллионов, в 2022 году 14,5 миллионов, то есть количество мигрантов увеличивается. И резко увеличивается число тяжких преступлений, совершенных мигрантов. Было 11 тысяч в 2021, в 2022 15 тысяч. Убийств на 18% стало больше. Проявляется больше всего в крупных городах. И в комментариях, которые я стараюсь читать в наших сетях Следственного комитета, вот такая идея высказывается людьми. Пока русские на фронте, мигранты атакуют наши тылы. Люди предлагают, если они граждане России, получили гражданство, пожалуйста, на передовую. Не пошел на передовую, не выполняешь свой гражданский долг, пожалуйста, обратно к себе на родину. На родину, да, лишить гражданства. Да, отдельная тема, конечно, коррумпированность некоторых должностных лиц МВД. Миграционной службы. Миграционной службы при получении патента, оформления гражданства. И многие жалуются на то, что наши соотечественники из-за рубежа, которые сегодня возвращаются на родину, с большим трудом получают гражданство, чем мигранты из Средней Азии. Нормальные люди нам тоже об этом пишут, сталкиваются с такими проблемами, что вот они не могут быстро и оперативно получить гражданство. Хотя хотят, и они достойные люди, там многодетные семьи приезжают и так далее. Мы реагируем на это, вносим предложение руководству, занимаемся коррупцией в рядах вот этих подразделений, о которых мы говорим и так дальше. Урматтуу мекендештер, эми бул Александр Бастрыкин ошо Россия политикасында орду бар инсандардын бири, бирок көз карашы ошо мигранттарга тиешелүү тилекке каршы ушундай болуп атат. Урматтуу мекендештер, бүгүнкү күндө Кыргызстанга тыйын которуу системасынын эң мыктысы бул банк мерпривилегий болуп жатат. Эмне үчүн эң мыкты? Башка банктар аркылуу Кыргызстанга рубль менен тыйын которсоңуз, ал жерден сом менен берет, ошол жерден акчаңызды жеткиресиздер. Бул жерде болсо бүгүнкү күндө 2 банк менен иштешип атат. Бул банк Байтүшүм жана банк Компаньон менен. Кыргызстанга рубль менен которосуңар дагы Кыргызстандан ошол банктардан рубль менен кайра аласыңар. Каласыңар сом менен алыңыздар, каласаңар доллар менен алыңыздар. Уюлдук телефон эле банк мерпривилегий деп приложениени көчүрүп аласыңар дагы. Мен азыр ссылкасындагы QR кодунда киргизип коем. Тыйын которуп атканда мекен деген промокодду жазсаңыз, силерге эң арзатылган скидка менен пайыз менен которсоңуздар болот. Кыргызстанга экономикасына тыйын которуп, Кыргызстан экономикасын колдой берет. Кыргызстан эми эмгек мигранттары деп эсептелинбейт. Евразия экономикалык бирикменинде бизде
өзгөчө эмгектенүүчү деген статусу бар. Армения, Казакстан, Белоруссия жана Кыргызстан өлкөлөрү ошондой статуска ээ болобуз. Эмгек мигранттарына негизинен кирбешибиз керек. Бирок кантсе дагы ошо мигрант деп көпчүлүгү эски ой менен баарыбызды бир зонага тыгып койгонго ошентип айта беришет көп политиктер. Документтериңизди тууралап жүрүңүздөр, саламаттуу болуңуздар, аман эсен болуңуздар. Көрүшкөнчө. Ушул кыздын абалын көрүп, ар бир мусулман адам кайдыгер карабастан жардам берет деп ишенем. Ассаламу алейкум, урматтуу бир туугандар. Мен Эл үмүтү фондунун жетекчиси Полотбек Айдаркулов 2024-жылга карата сколиозорус менен ооруган Малика тууралуу маалымат берем. Малика үчүн 200 000 сом каражат чогулду. Көп түкүрсө көл болот демекчи, 1,5 миллион сом чогултуп жардам кылып ушул кичинекей кызыбыз Маликаны операцияга аман эсен Түркияга жибере алалы. Сколиозорус менен ооруп күндө жатканда кыйналып жатканын айтып, кайрымдуу элден муктаж болгон Маликанын апасы жардам сурайт. Ушун каалайм. Ушунун кыйналганын көрүп, түнкүсүн уктай албай, бир каптал менен гана жатып уктай алат. Ушу мектепке баргым келет. Мен да балдар менен ойногум келет деп айтат. Айла жок. Ушу кызыбыздын сакайып, балдардай болуп ойношун каалайбыз. Мага жардам берип койгула, силерге аргылар болсун. Мен да элдин кыздарындай болуп баскым келет, жашагым келет.